Америкада конкуренция аябай чоң да. Орто 2-3-4-5 доллардын тегерегинде табат деп айтам да. Amazon'un жүктөрүн ташыйбыз, Powerone деп коет. Холодильник жанакы рифер деп коет, холодильник ташыйбыз. Көп адамдарда жаңылыштык бар. Бизнес ачыш үчүн чоң каражат керек деп ойлошот. Бул жаңылыштык. Менде мыкты айдаган кыздар бар. Анча мынча эркектерден жакшы айдагандар бар. Кыргызстанда мен 18 жашыма чыга элек эле бизнес баштагам. Америкага эмгек миграцияга кеткен кыргызстандыктар трак айдап иштеп жатканын баарыбыз эле билебиз. Алардын арасында бара-бара трак бизнесин ачкандар дагы жок эмес. Алардын бири Ринат Самудинов. Алдыда Ринат бизге Америкада бизнес ачуунун оош кыйышы, сырлары жана ал жактагы мүмкүнчүлүктөрү менен бөлүшөт. Биз менен болуңуздар. Ринат, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эң эле алгачкы сурообуз ошол Modern Nomad компаниясын кантип негиздедиңиз жана бул компания эмне кызмат көрсөтөт? Modern Nomad компаниясын АКШга келгенде трак айдап башында трак айдап жүргөм. Трак айдап баштаганда ошол учурда бир компания ачыш керек болду. Анан компания ачканда аталышын аябай ойлонгом. Себеп дегенде бул америкалыктарга дагы мындай түшүнүктүү. Анан бул биз жактан да биздин дагы бир маданиятты же биздин да бир изюминканы бир нерсени камтый турган деп анан ошон үчүн Modern Nomad заманбап көчмөн деген аталышын ойлоп таап, анан баягы атагам и ачкам компанияны. Мен орустар айтатпы, корабльдин атын кандай атасаң ошондой жүрөт депчи. Ошонан ачканда негизи чоң үмүттөр менен ачкам, чоң пландар менен ачкам башында. Анан кийинчерээк ошо бир жылга жетпей эле анан партнер менен ошо тракой компанияны өзүбүз ачтык, партнерибиз менен. Андан кийин ал башында анын компаниясы менен бул компанияны параллельно запускать этип, анан ошон кийинчерээк экиге бөлүнүп, ал өзүнүн иши менен, мен өзүмдүн компаниям менен анан иштеп калдык ошол. Негизи бул ушундай трак компаниясын ачыш үчүн сизде кандайдыр каражат бар беле же болбосо кредит алдыңызбы? Чоң эле акчаны талап кылса керек деген? Негизи өтө деле чоң акчаны талап кылат деп айтпайм. Бул жерде көбүнчө уюштуруучулук, жөндөм процесстерди туура уюштуруу, ошол жөндөм негизи талап кылат. Конечно, албетте иштегенден кийин өзүмдүн каражатым болчу, партнердун да каражаты болчу, чогуу ошентип баягы чогуу баштаганбыз да. Анан негизи көбүнчө көп адамдарда жаңылыштык бар. Бизнес ачыш үчүн чоң каражат керек деп ойлошот. Бул жаңылыштык. Жаңылыш ой жүгүртүү. Бизнес ачыш үчүн чоң акча эч качан баштабаш керек. Чоң акча менен баштап, акчанын күчү менен кээ бир проблемаларды чече бериши мүмкүн, бирок ар дайым андай акчанын күчү менен конкуренцияны жеңе албайсың. Ошондуктан ал жерде креативдүү, ой жүгүртүү, оперативный чечим кабыл алуу, мындай нестандартный подходдорду ойлоп табуу, бул акчага көз карансыз нерсе. Ошол нерселер бизнес ачууда эң маанилүү да. Сиздин азыркы компанияңызда канча кызматкер иштейт, канча тракт бар, анан негизи эле кантип өнүгүп жатасыздар? Жалпы бизде водительдерден, айдоочулардан 35-тин тегерегиндейбиз азыр. Тегерегинде айдоочу иштейт. Ар кандай форматта, мисалы ошол жанакы Amazon'ун жүктөрүн ташыйбыз, Powerone деп коет. Холодильник жанакы рифер деп коет, холодильник ташыйбыз. Жөн эле сухой груздарды ташыган трейлер менен бар. Flatbed деп коет, жанакы эшик ачык оор мындай көлөмдүү груздарды ташыйбыз. Ар кандай форматта. Ошонун баарын запускать эттик. Андан тышкары негизи головной мозг Чикагода, биздин офисте. Андан тышкары диспетчерлердин көбүнчөсү Кыргызстанда. Кээ бир safety сервис бухгалтериянын баары remote, то есть дистанционный эмеде онлайн ар дайым иштешет. Көбүнчөсүн эми мүмкүнчүлүк болушунча Кыргызстанга дагы салым кошуп, ошол жакка дагы жумуш орундарын түзгөнгө
салым кошуп келебиз. Ошол эле учурда эң күчтүү, эң тың, эң күчтүү команда бизде ошол Кыргызстанда диспетчерде жайгашкан. Негизи эле Америкада бизнес ачкан кандай экен? Мыйзам жагынан, баягы салык жагынан дегендей. Американын Америка болушу ошол бизнеске шарт түзүп бергенде. Америкада мыйзам жагында мыйзамды бузбасаң, туура иш алып барсаң, сен менен эч кимдин иши жок. Сен абсолютный ошол мыйзамдарды сактап, ошол бир эжелерди сактап жүрсөң, сага эч ким тиешпейт. Сага мүмкүнчүлүк гана берип турат. Америкада бизнес ачуу, иштетүү оңой. Мен көп учурда айтып келем. Канча жыл болду ошо бизнес иштеп жатам Америкада, бирок мен мамлекеттик кызматкерлерине жолуга эле элекмин. Спрингфилд деген бияктан бир 4 сааттык жол. Ошол жерге кээ бирде өзүм барам. Секретарь стейтке барып иштерди бат-баттан бүтүрүп алып, анан барып кирип, ошол жерден башында мен биринчи барганда билген жокмун. Анан алар кирип түшүндүрүп, могу документтер мондай десем, сотрудник чыкты да мени жетелеп алып, бүтүртүп ошол жактан чыгарып ийди да. Мындай айтканда, бизнеске америкалыктардын булардын жашоо көз карашында бизнесмендерди негизи жакшы көрүшөт. Бизнесмендерди булар экономиканын драйвери деп туура мамиле кылышат да. Бул Американын күчү ошол бизнеске мүмкүнчүлүк берген эле. Негизи эле ушул трак компанияны ачканда, сиз ачкандан кийин деле иштетип жатканда кандай кыйынчылыктар болот? Анан ошол кыйынчылыктарды кантип жеңип атасыз? Ар кандай кыйынчылыктар болот. Мисалы, акыркы учурдагы эле биздин акыркы маселе азыр Америкада чоң кышкы шторм болду. Канча жылдан бери болбогондой суук, шамал булар болду. Ошол учурда мен команда менен кеңештим дагы, ушул күндөрү акча таппасак койдук деп бүт көбүнчө трактарды токтоттук ошол суук болуп турган жерлерде. Бизде 70-80% токтотуп, 2-3 күн, 3-4 күн токтоп туралы, акча таппай эле койдук. Зато бизде аман эсен баарыбыз ден соолук үчүн болуп ушул учурду өткөрүйлү дедик. Себеби кээ бирөө айтышты, эми акча ушул учурларда акча жакшы төленет да, акча иштеп албайлыбы, жакшы эметебиз. Бирок деген, эгерде бир эле трагың эксидентке бирдемеге түшүп келсе, анан ал жерде көп чыгаша болмок да. Ошон үчүн оперативный решение кылыш керек. Андан тышкары, мисалы, буга чейин эле менде бир эксидент болду, эми авария болду. Авария дегенде бир машина келип артынан сүздү. Жаңы 23 трейлер. Билбейм, азыр эме көрсөтүп атабыз, возможно, трейлер жарабай калды. Эң сонунду, эң жакшысы тиги сүзгөн тараптагы, биз тараптагы адамдарда эч ким эчтеке жабыркаган жок. Ушундай бир оперативный маселелер болуп турат. Андан тышкары ар дайым бул конкуренция. Мисалы, Amazon'да иштегенде дагы, Amazon'да груздарды алыш үчүн кээ бир учурда секундалар эмес, доли секундтар менен күрөш болот. Жакшы груздарды алыш үчүн. Ошолорго бүт шарт түзөсүң, диспетчерлерге, полный командага, андан мындай текущий операционный жумуштар аябай эле көп да. Анан ошондой бир форс-мажорлор болуп турат. Ошондой учурларда оперативный чечип турасың. Эми кыйынчылык дегенде, ар бир кыйынчылыкты негизи жолун таап чечсе болот. Ошонун үстүндө иштейсиң. Анан бизнес ачканда ар дайым сен образ жизни болуп калат бизнес. Сен 24 саат ошондо ойлоносуң. Кээ бирде уктап, ойгонуп, жанакы маселени ойлонуп, чечүү жолдорун ойлонуп, ошону чечип бир мыслительный процесс жүрөт да ар дайымчы. Уктап атканда, оңгондо, жолдо кетип баратканда ошонун баарын ойлонуп жүрөсүң да. Сиздерде иштеген айдоочулар, эми бул сыр деле болбосо керек, канча акча табышат жумасына же бир груз ташыганына? Эми жумасына ар кандай, быйыл кичине мындай базар деп коет, маркет деп коет, базарда быйыл кичине начарыраак, кризиске байланыштуу. Мен айтып коеюн, бир $4-5 миң орто 2-3, 4-5 доллардын тегерегинде табат деп айтам да. Андан деле көп учурлар болот. Эми ал маркетке, ал жанакындай удача деп коебуз го. Ошого байланыштуу болот көп нерсечи. Мисалы, былтыр айтам, мен бир айдоочумун. Былтыркы рекорд ошол. Бир жумада 36 миң гроз жасады.
$36.000 гросс деп коет. Ой, жок, 36 эмес. Бир жумада 32.000 гросс жасады. Анан бул былтыркы рекорд, быйыл андай рекордко чыга алган жокпуз кризиске байланыштуу. 32.000 гросс дегениңиз $32.000 же? $32.000 гросс бул эми грязный акча, аяктан минус, көп нерсе минус айтыш керек. Анан бизде Кыргызстанда кичине төрөмөс үчүн алышат. 32.000 болсо ошол 32.000 баары эле чөнтөккө чыгып калгандай эле. Жок, аякта бир топ нерселер, аяктан расходдор болот, аяктан ошол эле солярка болот, ошол эле эмелер, трактын төлөмдөрү бар. Көп мындай расходдор болот, бирок бул жакшы рекордтук сумма да. Ошол сиз Америкага барганда трак дагы айдап иштедиңиз да, анан ошондой эле айдап жүргөн учурда эле сиз мындай компанияны ачсам деген ойлор ошондо эле келди беле сизге? Же кийинчерээк ойлондуңузбу? Албетте, мен Америкага келгенде бир нерсе кылыш керек деген ой менен эле баштагам. Башында бир аз убакыт Uber'де иштедим. Анан ошол учурда эле негизи пландалган. Ар кайсы ойлор менен келген. Биринчи трак бизнес боюнча, строительство жана курулуш бизнеси боюнча дагы 3-4 идея бар. Анан биринчисин ошол тракка чыгып ичинен мындай өздөштүрүп алгандан кийин анан трак ачам дедим. Мен өзүмө деле план койгом. Мен тракка чыкканда бир жыл иштейм. Бир жылдан кийин бизнеске немеге башка нерсеге өтөм. Сөп дегенде адам ар дайым өсүш керек. Анан ошондой пландарды план койгондо, программа түзгөндө ар бир нерсе срокко, даталар менен байланат да. Мынча иштейм, мынча убакытта буга жетем, мынча убакытта тиге жетем деп анан Кудай буйрса ошол план боюнча компания ачып иштеп баштагам. Негизи Кыргызстанда жүргөндө сизде бизнес жаатында кандайдыр бир тажрыйбаңыз бар беле, же Америкага баргандан кийин бул жөндөм мындай өздөштүрдүңүзбү? Кыргызстанда мен 18 жашыма чыга электе эле бизнес баштагам. Жок, мен мектептен баштагам. Шундай мындай болчу да, биринчи, экинчи класс учурумда мен жанакы тайэжем анда мектепте окучу, улуу класстарда. Ал өзү анан жанакындай короз конфеттер бар эмес беле? Короз конфет, эмек конфет ошолорду жасап берчи. Анан ал саткандан уялат да. Анан ал уялчу да, мен аны мектепке барып сатып келчүмүн. Анан ал жерде ал прибыль ошо бөлүшчүк. Анан мынчасын сатып бөлүшөбүз, мынчасын мен жейм деп анан ошондон биринчи тажрыйба экен, ийсе калса. Андан кийин бир 7-8 окуп калганда мен үйдө сүттүү эчкилерди ошолорду көбөйттүм. Аларды көбөйтүп, ошолорду мындай жалаң сүттүү породистый эчкилерди көбөйттүм. Ошол менен бул дагы бизнестин башы экен. Жайында чыгып чөп чаап, элдерди чөп чаптырып, ошолорду башында мындай, анан кийин түктөп, ошентип ошолорду сатып, анда да акча жасачумун. Анан кийин ошо 18-ге чыкканда кийин шаарга келип, биринчи эмени окудум. Модельер-закройщиктин курсун окуп, аны менен 1-2 ай башка бир цехке барып тажрыйба топтоп, анан Дордойго контейнер ачтым 18 жашымда. Анан параллельно цех ачып, цех иштеттим. Ошентип биринчи чоңураак бизнести ошо Дордойдо 18 жашымда баштагам. Андан кийинки баарын айта берсе болот. Курулуш тармагында доставка боюнча бизнес топ иштеткем. Бильярд иштеттим, кафелерди иштеттим, столовыйларды иштеттим. Ар кандай бизнесте, ар кайсы бизнесте тажрыйба бар болчу албетте. Ошол эле учурда элдерди уюштуруу боюнча бул баягы саясатта жүргөндө ошол учурдагы СДКны Жасархунов жетектеп, ал жерде да көп элдер менен иштөө, элдерди уюштуруу тажрыйбасын топтогом. Ошонун баарын негизи менин оюмча бүгүнкү ошол тажрыйбанын баары ошол жыйынтыкты берип атат деп ойлойм да. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, Кыргызстанда бизнес диспетчерлер бар, операторлор иштейт деп. Анан ошо сиздердин компанияга жумушка кантип орношсо болот, эгерде бул жакта калуучулар болсо? Биз мындай кылып атабыз. Биз деген Америкада конкуренция аябай чоң да, аябай күчтүү. Анан ошол учурда биз аяка тажрыйбалуу болгон адамдарды алабыз. Анан бирок бир аз убакытта план бар. Ошол диспетчерский бир курстарды ачып, ошол жерге балдарды окутуп, анан тыңдарын арасынан сортировать этип алып калабыз деген бир ой бар.
ошондой ой менен негизи буюрса ошондо мүмкүнчүлүк болот бизге иштешкенге. А так мындай жөн эле да ол тажрыйбасы жок адамдарды диспетчер кылып алсаң, сен водительдериңди качырып алышың мүмкүн бияктан, айдоочулардычы. Сетинде биякта бул Америкада ушул иш кылганда көрөсүң конкуренциянын күчүн. Бир мүнөттөр эмес, секундтар эмес, бир доли секундтар үчүн күрөш болот. Ушунчалык система туура коюлуш керек, ошонун баарын жеңип чыгыш үчүн. Кыргызстандан барган мекендештерибиз ошол трак айдап иштегиси келсе, алар алгач айдоочулук бөлүгүн алат, андан кийин ошол иштешет. Ошол процессти дагы айтып кетсеңиз, бул канча убакыт талап кылат тракты үйрөнүш үчүн айдагандай? Мындай кандай статус менен адамдар келгендерине жараша, биринчи мисалы грин карттан утуп келсе, анда ал дароо эле трактын окуусун окуса болот. А эгерде виза менен келип статусун алмаштырып андан кийин эмне кылса, анда алар деген social security номер деп коет. Ошону алыш керек, анан work permit жана разрешение на работу. Ушул нерселерди алып, анан кийин гана CDL деп коет. CDL деп окуп, ошо CDL деген жана чоң ошо коммерческий трактарды айдоочу күбөлүк да. Ошолорду өткөндөн кийин анан алар деген CDL'ди окуш керек. CDL'ди окуганда адам өзүнөн көз каранды. 2 жума, 1 жумада эгерде шыгы болсо, 2 жумада, 1 айда, 3 айда ар кандай алат. Мен өзүм мисалы 1 айда алам. Мен ар бир нерсе бизде Иллинойс штатында эле тапшырган, боюнча жеңил штаттар бар. Флорида, Пенсильвания деген ошол жерлерге барып ошентип аттап келишет. Мен эч жакка барбай эле, мен ушул Иллинойс штатында бияктын закондору аябай катаалраак болот. Бияктан даже айдап айдоочулар тапшыра албай калат бияктын штатында. Анан ошол себептен мен барып 1 айдын ичинде ар бир нерсе биринчи эле попыткадан эмес, баарын өтүп, мен ошо ар бир жума сайын өтүп отуруп, анан 1 айда тапшырган. Ошондуктан бул кайсы штаттан тапшырганга дагы көз каранды, өзүмөн да көз каранды, шыгыңан да көз каранды. А так ошо документтердин пайда болсо, көбүнчө мага ушул жерден баягы айтып кетким келет, көбүнчө мага жазышат. Мен трак айдайм Европада, Кыргызстанда, анан мен дагы барып иштегим келет, мени чакырбайсыңарбы депчи. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Тилекке каршы мүмкүнчүлүк болсо албетте мекендештерге жардам бермекпиз. Бирок алар өзүлөрү келип, жанакы social security номерин, work permit жана разрешение на работасын, ошолорду баарын документтерин ырастап алгандан кийин биз ала алабыз. CDL тапшырып анан ала алабыз да. Ошо тракты кыз келиндер дагы айдап жакшы эле иштеп жатканын буга чейин жарыяланган ошол видео материалдардан көрүп билебиз. Анан ошол аябай чоң габариттүү тракты кыздар кантип башкарат, же бул мындай анын габарити эч кандай маниге эмеспи? Ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Сизде барбы айдоочулар, кыздар, келиндер? Бар. Менде бар. Кыздар бул эме мындай да, бул адам баласы айнеси көрөт. Ал кыз эркекке негизи бөлүнбөйт. Менде мыкты айдаган кыздар бар. Анча мынча эркектерден жакшы айдагандар бар. Менде мисалы 3-4 кыз бар. Ошо 3 кыз бир топ эркектерди чагында калтырат. Мисалы кээ бир кыздар жоопкерчиликти билет. Анан эми баары эмес, арасында да ар кандай бизде историялар болгон, бирок мисалы бир кызды айтсак, ал кыз аттарын атап эле коет, билбейм алардын. Бирок мисалы ал деген эркектер бербеген суроолорду билет. Алар электроника боюнча, амперлер, эмнелер боюнча ушундай суроолорду билет, тактап. Ал кыз эми техниканы түшүнгөн жагынан бир топ эркектердин алдыда. Бир кыз бар, ал деген мындай тартынбайт. Ал деген мындай бул кыздын жумушу бул дебейт. Трагы бузулуп бирдеме болуп атса, Ренат, могу жер эмне болуп, кайсеринде оңдоймуш, айтчы, көрсөтүп берчи деп видео связь менен чалып ушундай. Сонун кыздар жоопкерчиликтүү. Анан трактарын жакшы карап турушат. Положен PTI-ын жасашат, PTI деп коет. Айдап чыгардын астында трактарды мындай трактын состояниясын карап чыгатсың. Дөңгөлөгүндө жел жетиштүүбү,
эч жеринен маякпай элеби, эч жеринен воздух чыкпай элеби, тормозной система ошол эме воздух аркылуу иштейт да. Ошолордун баарын карап контролдоп турушат. Анан алар мага заранее айтышат. Бул кыздарчы көбүнчөсү. Бул жер мындай болуп атат, кандай кылалы деп. Все, биз аны пландап, ошонун баарын такат карабыз. Ошол себептен эме кыздардан эмес, бул адамдын өзүнөн зависит. Көз каранды да. Мындай убактыңыз канча бөлүгүн жумушка арнайсыз? Көбүнчө мындай соц тармактардан сизди байкаганыбызда мындай аралыктан эле иштеп дагы коесуз да, өзүңүз айтасыз го. Онлайн деле иштей берем деп, анан ошол эс алганга, саякаттаганга ушундай убактыңыз кенен элеби? Негизи мен 24 саат деп айтпайт. Мен 24 саатка жакын эле арнайм. Себеп дегенде иш, бизнес кылам деген адам ошого даяр болуш керек. Мисалы мен самолетто учуп баратканда ошол жерде кичине переживать этип учам. Мен азыр доступный болбой калдым. Бирдеме болсо, Кудай сактасын, кандай кылабыз деп. Анан бул ар дайым сен изденүүнүн жолундасың. Сен 24 саат уктап атканда да изденишиң керек. Эгерде түштөрүңдө да изденесиң, маселелер болсочу. Ушундай процессте болот адамчы. Анан саякаттаганда мен Америка графигинен иштейм. Мисалы Турцияга барам. Турцияда биякта бир 8-9 саат айырма. Алардын сааты боюнча кечки бир 4-төрдөн баштап түнкү бир 2-3-төргө чейин мен кадимкидей эле телефондо бир жерге кыдырып жүрсөм да телефондо иштеп кете берем. Европага өткөндө жакында барып келдим, аякта деле ошол. Ар дайым процессте иштеп турасың. Ошо дистанционно. Мисалы мен ноутбугумду ачам, ноутбукта мен көрүп турам. Офиста кандай иш болуп атат, Кыргызстанда кандай иш болуп атат, кайсы айдоочум каякта кетип баратат, кандай кетип баратат, анын скорость ылдамдыгына чейин, анын погодный жанагы аба ырайынын шарттарын бүт системада көрөм. То есть мен офисин ноутбук менен көрө алам. Ошондуктан мен баягы кетердин астында баардык иштерди жайгарып, пландап, менгерикче өзүм менин физический присутствиемдин кереги жок чейин кылып баарын даярдап, анан бир саякаттарга чыгып келем. Саякатка чыгып келгендин дагы бир жакшы жери саякаттан аябай зарядталып кетсиң. Мындай творческий кризис болуп, ушундай болуп баратса, саякатта зарядталып келгенде эки эсе продуктивный деп каласың да. Ошондуктан мындай баарын айкалыштырыш керек. Себеп дегенде саякатта бул жашоонун көп нерсени башкача көз караштар менен карайсың да. Жакшы мүмкүнчүлүктөрдү көрөсүң. Ошол саякатта кетип баратып, мындай процессте жер көрүп, эл көрүп атып, бир топ идеялар ошол жактан келет. Жараткандыктар ошол жактан чыгат. Ошол себептен негизи билбейм, ошол жакта жүрүп деле бул иш ойлоносуң. Мына сиз Кыргызстанда дагы бизнес кылып жүрүптүрсүз. Анан бул жакта болгондо өзүңүзгө белгилүү болгондой, мисалы текшерүүлөр болуп турат, салык кызматынан, башка да мамлекеттик органдардан улам келип кабар алып дегендей турушат да. Анан айрым учурда эми баягы коррупция дагы бизде жок эмес, бар. Америкада болсо негизи сиз айтып атпайсызбы, мамлекеттик кызматкерлер дээрлик көрбөйм депчи. Анан чын эле мындай келип кеңсеге келип же мындай текшерип кетишпейби? Андай жокпу? Жок, жөндөн жөн келбейт. Эгер текшере турган болсо, аудиттер болушу мүмкүн. Аудит болсо, биз аудит өткөнбүз, бирок анын баарын онлайн өткөнбүз. Онлайн телефондон эле документтерди эме кылып, мыйзамга ылайык иштеп атасыңбы деген сыяктуу нерселер болот. Аларды ошондой дистанционно эле өткөнсөң, келип деле текшериш мүмкүн. Анан биз ошо аудитке жеткирүүгө аракет кылабыз. Биз баарын тыкыр жасайбыз. Мисалы биздин компаниянын жанагындай рейтинги деп коебуз го. Компаниянын рейтинги абдан жакшы. Көп компанияга караганда биз алдыдабыз. Биздин компаниянын эң негизги саясатында бул коопсуздук маселеге биринчи орунга көңүл бурабыз. Анан Америкада аябай жакшы сөз бар, safety first деп коет. Бул деген коопсуздук биринчи орунда депчи. Ошол ар бир нерседен коопсуздук биринчи орунга коюлат дагы. Анан ошол үчүн биз ошондой биздин жанагы рейтингди жакшы бир мындай деңгээлде кармагандыктан мындай текшерүүчүлөрдүн келишине дагы биз мындай келбешине аракет кылабыз да. Алар келсе дагы
убакыт көрөт эмне кереги бар? Андан ал бир эле текшерүүчүлөр эмес. Биздин рейтинг жакшы болсо бул жакшы жүк алышына, биздин айдоочулар жолдо башка полициялар токтотуп текшере бербешине, бир топ нерселерге мисалы жана страховка деп коет иншуранс. Ошо страховканын арзаныраак төлөшүнгө көп мындай комплекс нерселер бар, ошолордун баарына таасир берет да. Ошол нерселерди комплекстүү башкарасың да. Анан Кыргызстанда биякта ошол система туура коюлган да. Эгерде сен өзүңдүн милдетиңге так аткара берсең, сага эч ким тиешпейт. Кыргызстанда бизде ошондой системалар иштебейт. Кыргызстанда бизде ошо коррупция деген бар, текшерүүлөр болот. Ошондуктан Кыргызстанда бизнес жакшы өнүкпөй эле да. Эгерде менин оюмча Кыргызстанда дагы ошондой бизнеске шарт түзүп берсе, ошол бизнес кыргыз элин багып кетет. Ар бир элин бакка бул бизнесмендер. Ошон үчүн бизнесмендерге ар дайым шарт түзүш керек. Мамлекеттин функциясы бизнеске шарт түзө эле бер менен отурса, ошонун үстүнө аткарып турса, мамлекет ар дайым өнүгөт, өркүндөйт, дүйнөгө мындай таанымал мамлекетке айланат да. Анан жана тракты менен иштегенде сиз жогоруда айттыңыз, ар кандай жол кырсыктар деле болушу мүмкүн депчи. Ошол учурда страховка, камсыздандыруу баарын жаап береби? Кандай болуп калат? Камсыздандыруу негизи жаап берет, бирок камсыздандыруу менен кечке эле колдоно берсе, анын баасы өсүп кетиши мүмкүн. Баасы өсүп кеткенде эми жылы сага ал нерсени жабылбай калышы мүмкүн, өтө өсүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен ошол баланстарды карайсың. Кээ бир учурларда, мисалы бизде болот, кээ бир учурларда биз камсыздандырууну колдонбой эле өзүбүздүн чөнтөктөн кээ бир нерселерди жабабыз. Ал себеп дегенде ал эң мындай да, камсыздандыруу страховкалар эч качан утулбайт. Алар азыр сага төлөп берет, бирок эмкиде алар аны чыгарып алат да. Ошого биз ошондой нерсени кабыл албаш үчүн биз ошол жерден дагы мындай гибкий саясат жүргүзөбүз да. Мен билем, кээ бир компаниялар билем, ошол өзлөрү жаппай ошо камсыздандырууга эметип атып, аягында камсыздандыруунда баалар өсүп кеткендиктен страховканычы, аягында компанияны иштеткенге мүмкүнчүлүк болбой калган, себеп дегенде алар өтө эле кымбат болуп кеткен дагы, жабылып кеткен компанияларды билем. Ошон үчүн биякта ал жагындагы мындай аябай мындай алышып жаткан саясат жүргүзүш керек да. Америкада ошол компания пайдадан тапкан акчадан канча пайыз салык төлөйт? Анан жеке адамдар дагы салык төлөйт да, канча пайыз, ошондо айтып кетсеңиз. Эгерде компания Америкада ушул система аябай туура коюлган деп ойлойм. Эгерде сен пайда таап, ошол пайдаңды компаниянын өстүрүшүнө, өркүндөшүнө жумшасаң, андан налогду төлөбөй деле койсоң болот. Эгерде сен өнүктүрүп, жумушчу орундар түзүп, дагы чоңоюп кетип атсаң, ошол анда сен ошол нерселерди налогду көрсөтүп ачык эле. Анан сен ал жерден налог төлөбөй, мисалы койсоң болот. Мисалы миллиондогон, миллиарддаган жанагындай топовый компаниялар салыгын төлөбөйт. Себеп дегенде алар өсүп, жанагы жумуш орундарын түзүп, кеңейтип, Американын экономикасын дүркүрөтүп өстүрүп атат. Ошондуктан ал жерлерде салык салынган эмес да. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар, салык эмес, мүмкүнчүлүктөр бар. Албетте сен өзүңдүн жеке жагың төлөйсүң. Жеке жактан 8-10% эмгек миграциясында жүргөн мекемештерге мен айтарым, бир эле нерсе менен чектелип калбай, ар дайым план коюп астага умтулуңуздар. Биздин келечекте баары бир барар жерибиз Кыргызстан. Ошо Кыргызстанга буюрса четте жүргөн тажрыйбаны көргөн бир жакшы технологияларды алып барганга аракет кылыш керекпиз. Анан негизи эле кыргыз элине, жалпы эле силердин көрөрмандарга, катталуучуларга айтарым, ар дайым айтарым бул дүйнөнү технология башкарат. Көп учурда биз артта эле карап калабыз, биз батыр элбиз, биз укмуш элбиз депчи, алар эми тиякта болгонбуз, бирок бүгүнкү күндө, эртеңки күндө батыр болуш үчүн биз технологияларды өстүрүп, жаңы заманбап дүйнө жүзүнө керек, дүйнө жүзүнө кызмат кыла турган бир технологияларды, билимдерди өздөштүрсөк, ошондо биз өзүбүз да жакшы жашайбыз, мамлекетибиз да астыга жылат да. Ошон үчүн астыга гана умтулалы, билим аркылуу гана ийгиликке жетебиз.
Бул берүү сизге пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Видеону бөлүшүп, комментарий калтырууну унутпаңыз. Сиздер менен Элвира Султанмурат кызы болду. Көрүшкөнчө.